Кырым татар тилинин грамматикасы фонетика менен баглы. Шунун үчүн созук ve тутук сеслердин таснифи хакында бир кач маалымат сизге бермек истейм. Кырым татар тилинде 8 созук сес бар. И, Ö, Ü, А, И, О, У. Олар тил аракетине көрө эки чечитке бөлүнөлөр: ок сыра ve арт сыра. Ок сыра созукларды айтканда тилimiz огге сүрүлө, арт сыра сеслерини айтканда тилimiz артка чекиле. Олардан Ö, Ü сеслери yazıda башка арифлеринен белгилене. Мисаллерни бакайык. Ö сеси O ve Yo арифлеринен белгилене. Зөре, сөз. Ü сеси U ve Ю арифлеринен белгилене. Гүлсүм сөзүндө Ü сеси U ve Ю арифлеринен белгилене. И, И сеслерини айтканда сөзлерде олар чоксу, аларда тез ve кыска айтылыр. Сингармонизм каидеси боюнча чоклукта лер ve лар аффикслери ок сыра ve арт сыра созуклар менен баглы. Эгер сөзүнүн сонунда ок сыра созуклары болса, лер аффикси кошула. Арт сыра созуклары болса, лар аффикси кошула. Мисаллерини бакайык. Аналар, аилелер, достлар, калемлер, одунлар. Тутук сеслеринин таснифине баксак, олар эки чечитке бөлүнөлөр: яңырауык тутуклар ve сагыр тутуклар. Бир кач танеси чифтлүү: БП, ВФ, ГК, ГК, ДТ, ЖШ, ЗС, ЖЧ. Чифтсиз сойлары Й, Л, М, Н, Ң, Р, Х. Чифтсиз сагыр сойлары Х, Ц, Ш. Олардан кырым татар тилинин специфик сеслерини билдирген böyle арифлер Г, К, Ж, Ң. Олар эки белгиден жазылса да, ама бир ариф сайла ve бир сесни билдирелер. Ң арифи сөзүнүн ортасында яда сонунда ола. Мисаллерини бакайык. Дениз сөзүнүн ортасында, чаң сөзүнүн сонунда. Энди Д, Т, Н, П, Б арифлери Е, И ve башка бир кач арифлер огунде олар чок йымшамай, аз йымшаса да каттыжа окула. Мисал: дөгме, терек, бир пенир. Бу сөзлерде биз көрөбүз И сеси пек тез ve кыска айтылыр. Бир биз дейбиз пенир. Мына böyle бир кач маалымат кырым татар сеслери хакында.